Сыдык мырза, сиз эмнеге мынтип жазып алдыңыз? Ну, я думаю, в основном ошол проблема частник нелерде, да. Анан, если, допустим, мэрия непосредственно с ними будет работать, с водителями, да, маршруточных такси, я думаю, проблема сюда чечилет. Пускай мэрия төлөс. Маршруттук таксилерге болгон баанын тарифинин кымбатташына каршы атайын акция уюштуруп келдим эле. Ушул негизги жүйөнүн себеби, мисалы үчүн 2016-жылы бензинге болгон баа буга мындан дагы кымбат болгон экен да. Бирок ал убакта маршруттун баасы тарифи кымбат болгон эмес. Азыр пост пандемиялык ситуация, оор кризиске кал болгондугу карабай, биздин бийлик, жергиликтүү бийликтин башчылары өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып, маршруттук мафияга жок деп айтканга жана Балбак мырза бардак кылба деген лозунг менен чыкканбыз. Депутаттын фильмине даярдап жазып чыкканбыз. Негизги талаптар биз айтар элек, Балбак мырза тарифта кымбаттап калса бул көптөгөн эл, атайын кыйналып аткан эл. Мисалы үчүн оор акыбалдан дагы оор акыбалга жетелип калат да. Мисалы үчүн айтып атсак, маршруттук айдоочулар аларды кыйналат. Бирок алардын кыйналышын жарандардын капчыгынан алынган акча менен чечиштин кажети жок. Мен негизги талабым маршруттук системабызда жолдурпай, маршруттук тариф мурдакы бойдон калсын.